Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Садиманова тааныштырам. Катарлык дарыгерлер Бишкекте угуусу начар балдарга акысыз операция жасайт. Саламаттыкты сактоо министрлиги Катардан келген дарыгерлер эне жана баланы коргоо улуттук борборунда угуусу начар балдарга кохлеардык имплантация боюнча бекер операцияларды жасаарын билдирди. Учурда бейтаптарды тандоо иштери жүрүп жатат. Тандоо 20-сентябрына чейин уланат. Ага эки тараптуу дүлөйлүгү 4-даражадагы эки тараптуу консервалдык угуусу начар жана постлингвалдык дүлөйлүгү бар 5 жашка чейинки балдар кабыл алынат. Операциялар ушул жылдын 24-октябрында жасалат. Анын алдында балдар комплекстүү текшерүүдөн өтүп, медициналык комиссиядан өтүшү керек. Милиция Разаковдагы базарда өрт коопсуздугун түшүндүрүүдө. Лейлектин Разаков шаарындагы борбордук базарда милиция кызматкерлери өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Облустук милиция маалыматына ылайык, иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүүлөргө ыңгайсыздык жаратып, белгиленген жерден ашыкча чыгып, соода саттык кылгандарга өрт өчүрүүчү унаалардын киришине тоскоол жараткандыгын түшүндүрүп, коопсуздуктун алдын алуу багытында 6 дүкөнгө эскертүү берилди. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 2-сентябрда башталат. Быйыл 1-сентябрь дем алыш күнүнө карата келгендиктен, жаңы окуу жылы 2-сентябрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги Догдургүл Кендирбаева Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 2-сентябрда өлкөдөгү бардык мектептерде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу иш-чаралар уюштурулуп, 3-сентябрдан тартып сабактар өтүлө баштайт. Баткен Кара Токой жолу 20-августта бүткөрүлөт. Баткен облусундагы жол курулуштарынын мөөнөтү аныкталды. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин милдетин аткаруучу Апсаттар Сыргабаев Баткен облусундагы жол курулуштарын текшерип, мөөнөттөрүн тактады. Жолдордун сапатын камсыздоо жана өз убагында бүткөрүү талабы коюлду. Облустук бийликтин маалыматына караганда, Лейлек район Разаков шаарындагы айланма жолго 20-августта, Самат-Зомбуруч Жаркыштак жолунун 5 чакырымына 17-августта, Катраң Өзгөрүш жолунун 3 чакырымына 5-сентябрда жана Арка-2 Мурас автожолунун 1 чакырымына 1-сентябрга асфальт төшөө иштери башталышы керек. Ал эми Кадамжай районунун Каражантак айылына баруучу 2,2 чакырым жолду 1-сентябрга, Жийделик Аккыя 12 километр жолун, Тамаша Кызыл Булак 3 чакырымына 1-октябрда, Кан Бурбалык 5 километр жолун 15-сентябрда, Кыргыз Кыштак 1 километр жолун 1-ноябрга, Чаувай 3 Коргон 1,1 километр жолун 15-октябрга, Үч Коргон айылындагы Дадабаев көчөсүндө 2,8 километр жолун жана Айдаркен Гауян 3 километр жолун 15-сентябрга жана Айдаркен Гауян 3 километр жолун 15-октябрга бүткөрүү тапшырмасы берилди. Баткен району боюнча Баткен Кара Токой 7 чакырым жолун 20-августка, Бужум Баткен Исвара 3 чакырым жолун 5-октябрга бүткөрүү жана Айгүл-Таш Согмен 5 чакырым жолун 10-августка баштоо тапшырмасы коюлду. Ошондой эле Кызыл Бел Достук жолунун 5 чакырымынын курулушун үзгүлтүксүз улантуу быйылкы жылдын эсебинен бүткөрүү тапшырылды. Баткен облусунда быйыл 66 километр жолго асфальт төшөө пландалган. Ушул жылда курулуучу объекттердин титулдук тизмесине 34 автомобилдик жолдор кирип, 376,7 миллион сом акча каражат бөлүнүүсү каралган. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.